Ассаламу алейкум, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Жумушту баштадык бүгүн. Кисартыбыз временный дагы уже өчтү, көрүп турасыздар. Бүгүн Кисартка барып пенсионныйдан тапшырдык. Саат эртең менен барып биринчи болуп кирдим. Эгерде сиздердин регистрацияңыздар Юго-Западный метронун тегерегинде боло турган болсо, сиздер эки эшиктин Москвада болсоңуздар биринчи эшикке кирет экенсиздер. Эгерде Московский, Внуково, Переделкино область тараптар экинчи эшикке кирет экенсиздер. Бирок ичи баары бир экен. Ошондой туугандар, тапшырдык. Бүгүн буйруса Кисарты деле киргизгенге аракет кылабыз. Бардык жакшы контенттер алды да буйруса. Азыркы моментте Февральский улицага келдим. Долгий доставка. Экрандан алсабай биз менен болуп туруңуздар, туугандар. Эки розетка дейм да. Розетка, вилка переносная. Этот, скорее всего, плюс-минус, мамка, папка. Вроде так. Здравствуйте. Анохина, дом 38, да? Академика Анохина, да, 38. Поехали. Bir-iki minutта келдим, 139 рубльга. Коэффициент жок. Так, следующий заказ приняли. Отмена хочет выселить. Карды уруп жатат Москвада. Совсем. Так, 37 минутта келдим. Без коэффициент, без ничего. 385 рубль. Şermende de koyuyor Mirlan. 4 boldu, 8 bal. Так, урматтуу көрүүчүлөр, жаңы Солярово торговый центрге заказ кылышып алып, тажик туугандар окшойт, аялдар. Өзү негизи алар Соляриске келиш керек экен да. Точканы изменить этип келип Соляриске алып келгенден кийин 724 рубль болду. Жарым саат, почти 1 саатка жакынга келди да. Ценага не согласны, то все, эшикти каккан боюнча кетти. Азыр Солярово метродон Солярис
В общем, Солярево метродан жакын эле келдим, урматтуу көрүүчүлөр. Так, 247 рубльга. Пробка өлдү. 10 балл болуп жатат. 10 балл. 10 балл көрүүчүлөр, урматтуу көрүүчүлөр, 10 балл. Центрде калып кеткендер, шоруңар курудугу. Ни в коем случае керек көрбөш керек да. 2 саат жоголду. Берсе туугандар, кече бизге Москва 24 каналынан келип видео алып кетишкен. Эми ушунча Москвада канча эл бар өзү? Комментарийга жазып коюңуздар, билип алалы. Ошончо элдин арасынан, ошончо блогерлердин арасынан биз попал болуп калганыбыз мен үчүн мошенниктерби деп ойлодум дагы. Өзүмчө подстава какой-то деп ишенген жокмун, бирок журналисттер келди, отурду, жарым саат жабы айландык. Айланып видео тартты, суроолор болду, качан келгенсиң, кайсыл жерде иштегенсиң. Мен болгондой айтып айландым. Жол жүрдүм, айтып болгондой. 2009 келгенмин Москвага, 2009дан дворник болуп иштегенмин. Если кому интересно, могу все рассказывать, видео про это тоже снимать, как правильно будет. Ушол жөнүндө да кааласаңыздар контент кылып берүүгө даярбыз. Биз дворник болуп баштап 2009. Андан соң трактор айдадым, андан соң ЗИЛ 53, ушинтип автобус. Бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр таксидебиз. Ошолор жөнүндө баарын айтып, суроо жооп болуп отуруп, арткадан отурушкан звук эмелери мененчи, микрофондор менен, да наушник бир нерселер. Машинанын артында дагы бир машинада жүрүшкөн, алардан запчасти менен. В общем, көрсө алар приезжий кыргыздар кандай иштеп жатат, кандай айдайт, полный ошол боюнча анализдешип жаткан экен да. Мага болгону кыргыздар кыйынчылыктар кандай, иш кандай болот, ушундай эле суроо беребиз деп отурушкан. Тилекке каршы сынап көрүшкөн экен да. Сынагынан буйруса алдыда видеода көрөсүздөр, мен алып коем. Комментарий, лайки, шмайки, как говорятся. Сиздерден күтөбүз. Аллах Таала баарыбызды шермендечиликтен сактасын. Эгерде шерменде кылам дей турган болсо, секундта эле биз шерменде болуп калабыз. Аллах Тааланын бетин аркысын баарын. Дворником был, потом трактористом был. Формально Чингис правила не нарушает, перестраивается и включает поворотники там, где надо. Замечание автоинструктора скорее с точки зрения пассажира. Ехал очень быстро и местами некомфортно чувствовалось, когда в повороте заносит. По словам экспертов, в Москве неформально существует целая диаспора водителей такси из Киргизии. Они регулярно собираются около мечетей, молятся, слушают проповеди. В Москве и области они открывают таксопарки только для своих. Объявления распространяют среди тех, кто только приехал московского. Без мигрантов в такси существование большого города невозможно. На вопрос, можем ли мы без кого-то обойтись, я всегда отвечаю, конечно, можем. Но жизнь от этого просто лучше не станет, она просто станет хуже. Она станет менее комфортной, менее удобной. Да, если мы говорим про такси, оно никуда не денется, таксисты останутся. Другое дело, что цена будет совершенно другая. Может, раза в 2-3 подскочит. В любом случае, по словам экспертов, большинство приезжих трудяги, которые согласны порой на невыносимые условия труда и низкий доход. И как бы их ни ругали за незнание языка, города и правил дорожного движения, они выполняют работу, на которую многие москвичи идти не готовы. Урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр. Москвада кыш. Карды көрдүңүздөр. Нормально жаап койду. Дөңгөлөктөрдү чотто слабыйраак, вроде жакшы эле жүрөт. Өзүмө слабыйдай сезилип жатат. Кыш келди. Кисартты бүгүн Госуслугадан аракет кылып көрөбүз.
Азамат деген досым бар. Ийилбой нерсени билет. Ошол досум экөөбүз отуруп, аны дагы сиздерге жакшы көрсөткөнгө аракет. Билгендер анан шылып жүрбөңүздөр ушундаган деп. Коэффициент 9 минут. 256. Рубль. Что-то кисарчок совсем дешманский заказдар болуп жатат. İşledim тугандар 2,5 миң. Всё, кисарт кылбаса болбойт уже. Заказ бербей коюлду. Коэффициент өлүп жатат, Москва. Всё, бүгүнкү күнгө болду. Эртең көрүшкөнчө.